Биз иммунолог дарыгерди студияга чакырып өтө маанилүү суроолорду узаттык. Эмесе, вакциналар керекпи жана эмдөө коопсузбу? Саламатсызбы? Албетте, вакциналар коопсуз. Ар бир адам жаш курагына жана өнөкөт оорулардын болбогонуна карабастан эмдөөдөн өтүш керек. Ошентип биз организмибизди оорулар менен байланышканга чейин эле коргой алабыз. Биздин коомдо ар кандай мифтер бар. Анын ичинде вакциналардын жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен болушу мүмкүн дешүүдө. Чындыгында иштин жагдайы кандай болууда? Вакциналар өлкөнүн үй бүлөлүк медициналык борборлоруна жана поликлиникаларга жеткенге чейин эле текшерүүнүн бир нече этабынан өтүшөт. Вакциналар ар кайсы өлкөлөрдөн аба транспорт аркылуу Манас аэропортунун аба жүк борборуна келет. Жүк бажы декларациясынан жана кылдаттуу текшерүүдөн өтөт. Андан кийин вакциналар салынган кутуларга атайын авторефрижераторлор менен улуттук кампага жөнөтүлөт. Ушул убакытка чейин вакциналар туура температура шарттарында сакталат. Муну вакциналарды таңгактоо этабында эле жеткирүүчүлөрдөн кутуучуларга салынган термодатчиктер ырастап турат. Термодатчиктерди текшергенде, эгерде ал окей деген жазууну көрсөтсө, анда вакцинанын муздаткыч чынжыры бузулган эмес жана вакцинаны колдонсо болот. Вакциналар өлкөнүн үй бүлөлүк медицина борборлоруна жана поликлиникаларга кантип түшөт жана аларды туура температурада сактоо кантип мүмкүн болуп жатат? Аймактарга вакциналар атайын авторефрижераторлор менен жөнөтүлөт. Жакынкы калктуу колунуштарга келсек, вакциналардын партиясы атайын муздатуучу контейнерлерде жана баштыктарда жеткирилет. Келгенден кийин вакциналар колдонууга чейин талаптагыдай температурада сакталат. Кенен жоопторуңуз үчүн чоң рахмат. Сөзүңүздү жыйынтыктап жатып, мекендештерибизге эмне деп айткыңыз келер эле? Эмдөөдөн коркуп кереги жок. Вакциналар сиздин жана жакындарыңыздын жашоо жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн ойлоп табылган. Улутка көп тараптан кам көрүү ар бирибизден башталат. Муну эсиңизден чыгарбай, жакындарыңызды коргоңуз.